Буга чейин Зоболо масс медиасы Роза Аманова менен Бактыгүл Сейитбекованын чуулуу окуясы боюнча кыскача маалымат берип өткөн. Анткени менен Роза Аманова түзмө-түз маек берүүдөн баш тарткан. Ал эми Бактыгүл Сейитбекова уулу менен түрмөдө болгондугунан улам алардын пикирин угууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Айтылуу Семетейчи Сейдананын кызы, акын, жазуучу Бактыгүл Сейитбекова Зоболо масс медиасына өзүнүн чындыгын айтып берди. Зоболо сайтына келгениме кубанычтамын. Эч бир убакыт таба албай аттым эле. Буга чейин да 2-3 жолу чакыруу болгон мага. Анан баардык нерсени убактысы сатуу болот экен. Өзүң айткандай Роза Аманова менен чырыбыз бүтпөй, сот процесстери жүрүп атат. Эми биринчи чыгармачылык жөнүндө айтсам, ооба ошо чоочун киши азыр аудио китеп болуп окулуп атат. Бул мынакей бул китеп чоочун киши. Бул биздин Кыргыздын залкар жазуучусу Зора Соронбаева эжебиздин биринчи, экинчи китебин Зора эже жазган. Чоочун киши роман. Анан үчүнчүсүн мен устатым эле эже. Үчүнчүсүн мага аманат калтырган. Бактыгүл, сен улайсың деп. Мынат аке, жаңы батиргер. Бирдеме болсо чаласыңар. Султан жөнүндө сураган жоксуңбу? Эмнеге сурамак элем? Бирок чындыгы көрүнбөйт го. Мен эженин аманатын чыгардым. Бул 2019 жылы басылып чыкты биринчи китеп. Андан кийин быйыл чыкты экинчи жолу дагы. Анда 1000 нуска менен чыккан, азыр 1000 нуска менен чыкты. Анан аудио китеп боюнча дагы сунушташып, ушундай аудио китеп кылалы дегенен мен уруксат бергем. Эми ал жерде дагы комментарийлерди окусам, 90%, 95% элдин купулуна толуп ишенич көрсөткөн. Эжеге рахмат, албетте дайыма иштейм. Анан ошол калганын өзүм улап, өзүм почти 4 жыл жаздым бул китепти. Апамдын вариантындагы Семетей эпосы англисче. Муну биздин токтогулдук англис тилинен сүйлөгөн, жакшы сабак берген, сүйлөгөн эжебиз бар да, Зина Караева деген. Окумуштуу профессор, даамдары көп абдан. Бул апамдын сүрөтү, мына бул жерде англисче жазылып турат. Муну Зина Караева эже которду. Презентациясы мен СИЗОдон чыккандан кийин болду. Эми ушундай биздин Роза Аманова айымыбыз ушундай бир оор кылмышкердей кылып туруп жалгыз уулум экөөбүздү тең каматтырды го. Ошол убакта бул китеп жарыкка чыгып, андан кийин мен СИЗОдон чыккандан кийин презентациясы болду. Бул көп жыл болуп калды. Бул Семетей кыргызчасы чыккан апамдын эпосу. Муну дагы мен өзүмдүн күчүм менен чыгаргам. Любовь Манаса. Бул китеп биздин Манас атабыздын Кыз Сайкал апабыз менен болгон махабаты жөнүндө жазылган. Өзү кыргызчасын Манас атанын махабаты деп чыгаргам мен. Ал эми бул орусчасы Любовь Манаса. Мунун презентациясы Москвада болгон. Бул дагы көп ийгиликтерди алып келген китеп болду. Себеби дегенде биздин улуу эл, орус жазуучулары про Манаса знали, но про Любовь Манаса мы не знали дешип, абдан жакшы кабыл алышкан. Ал эми бул китептер болсо, бул өзүмдүн китептерим. Бул 3 томдугум, биринчи, экинчи, үчүнчү том. СИЗОдо олтурганда чыгарыптырсыңар. Мен Зоболо журналдын билчүмүн, угуп жүргөм. Эми чыгармачыл адам болгондо эми билесиң да, Кыргызстанда кайсы журнал чыгат, кандай сайттар бар. Угуп жүрчүмүн, журналыңарды көргөм, сайтыңарды деле билчүмүн. Бирок именно редактор ким экенин мен билчү эмесмин. Кимдер иштейт, кайсы журналисттер иштейт да билчү эмесмин чындыгында. Анан ошо мен СИЗОдо отурганда, сотко чыкканда келиним ыйлады. Апа, сизди түшүнтүп, Зоболо деген сайт кайра-кайра чыгарып атат. Бегиева Жамиляхан деген чыгып атат. Мен тааныч элек, апа, бул бизди конокко чакырбады беле Москвада жүргөндө деп. Чынында бир жылы Москвага барганда Жамиля уулумду, келинимди конокко чакырып, жагы Ысык-Көл деген ресторан иштетчи, ошол жерде конокто болгон. Андан кийин Токтоган Исенова деген чыгып атат дейт. Мына бүгүн дагы азыр келип келатып көрүп калдым. Уулум көрсөттү, бирөөлөр ссылкасын жөнөткөн экен, бүгүн дагы чыккан экен.
Андан Федорчук деген чырып бар деп. Эми ал Федорчук менен Бегиева ошондо эле мен камалгандан кийин эле, Аманова каматкандан кийин эле арыз жазышыптыр. Ген прокуратурага жазышат экен. Алар карабай РУВДга жөнөтүшөт экен. Кайсыл ушу жаңылбасам Ленинский РУВД болуш керек. Анан 1 май экен, 1 май РУВДсы. Мен ошо эми канча РУВД бар, канча эме бар, сот бар, бизде кандай соттор бар билбейт. Мындай система мен эметпесем билбейт экенмин да, Бишкектен мен эч убакта соттошуп көрбөпмүн бирөө менен. Анан ошондо СИЗОдон чакырып, сурак кылып, анан бүт далилденип, анан ишти жаап коюшкан, кыскартып. Бүгүн Токтогон Эсенов айтып атпайбы, мен ошо биз бул билген законду билбейт экенбиз, 3 жылдан кийин андай мындай деп. Ал качанкы 3 жыл эмес, а көп жыл мурда болгон окуя. Бактыгүл Сейитбекова деген акын жазуучу, мындайча айтканда мошенник десем деле болот. Баласы өзү орган иштеген бала экен, көрсө ошо баласы менен биргеликте чогуу ушундай иштерди жасап жүргөн аял экен. Жалгыз мен эле эмес, менден башка мигрант, чоң профессор, эжелер, андан тышкары билинбеген майда чүйдө канчалаган кыргыздарды ушундай алдоо жолу менен акчаларын алып алып сыздатып бербей жүргөн ушул эжекебизге бир кандайдыр бир жаза колдонуп берсеңиздер деп суранабыз. Булар билген законду билбейт экенбиз биз. Себеп деген 3 жылга чейин алдап, ой берем, токо мындай эме кылбай тур, азыр ушундай шарт ушундай болуп атат деп шарттарын түшүндүрүп, ыйлап сыктаса, мен да аял экенмин, ошону түшүнүп, бир да жолу бир препятствие кылбай, ушундай ошол аялдын ыйлаганын, жалганын, калпын уга берип, ишене бериптирмин да. Баку, кандайсың, жакшысыңбы, жакшы турасыңбы? Мына Кудай буйрса бүгүн учуп атам Бишкекке. Анараңдын телефону вообще албайт. Мен иши кылса, мен Анарага берген эмес элем да, сага лично сенин колуңа бербедим билем. Ооба, аз эле калган. 1380 доллар ушундай эле калды. Менде жазылуу бар деңчи. Анан ошону эле эми аз эле калыптыр. Эгерде базарда отурсаң, кыйын эме кылып атсаң, ошо базардан эле мага ылайыктуу бир жайкы кийимдер болсо алып кетейин дегем да, ошого чегерип элечи. Анан өлүп калсын, ковид баарыбызды оорутту го, эме кылды го. Анан баягы расписка немелериңди алып барып кезигип берейин дегем. Мага берген документтериңди ала барайын дегем. Андан кийин дагы чыгарышты. Андан кийин ушу Эркин Тоо газетасына жакында эле бир 2 ай мурдагы дагы беришти. Аны дагы текшеришти. Анда абдан ушундай дагы деле биздин президентибизге, ОКМКга, министр РУВДга ушундай кайрылган экен. Ал жерден да тергөөчүлөр чакырып, мен Токтогул РУВДсы тергеди. Ал жерден деле ишти жабышты. Эми ал Эсенова, Токтогон Эсенова айткандай 3 жыл эмес эле ал жерде далилдер жетиштүү. Эми булар каяктан, эмнеден пайда болуп атат? Бул ошол эле баягы биздин айлакер, амалы ашкан Аманованын жасап аткан иштери. Ошол Бегиева Жамиляха менен да чогуу чай ичишип жүргөнбүз. Далай жолу товарын мага саптырган. Ошол Токтогон Эсенова да далай акча жасаткан мага. Через мен аркылуу дагы процент бердирип, таап берип койчу дагы бирөөнү деп. Эми баягы өз тийишкен бала ыйлабайт дейт кыргызда. Жооп бере турган мезгил келди. Мен ушул убакка чейин көтөрүмдүү болуп, сабырдуу болуп эчүн чыккан жокмун. Именно Токтогон Эсеновага мен 1 сом карызым жок. 1 сом. Өзүнүн да распискасы бар. Бактыгүл Сейитбекова мага карыз эмес деп. Мен 1 тыйынына карабай эсептешип бүтүп келгем. Кыскасы мен эми алардын деңгээлине түшкүм да келбейт. Федорчугу дагы, Бегиевасы дагы, тетиги Эсенова дагы
ошо просто Аманованын эле жасап аткан иши. Мен ушу Манас атанын Семетей атанын арбагына койдум мен. Ушу апам Семетейчи Сейдананын кызымын, эң кичүү кызымын. Өмүр бою ушул Манас баатырларды аркалап колубуздан келишинче апам өзү айтчу эле, биз баатырлар колдогон инсандарбыз кызым деп. Ушул баягы алы жетпеген акыретчил деген сөз бар да. Айласы кеткенде ошентип эткен да. Кудайга койдум мен. Башка эмне дейин булар менен кечки айтышып бергенден пайда жок экен. Эгерде ушулардыкы туура болсо Самара, анда эч ак эле бир чара көрмөк мага. Токтокан Исенова дагы Россиянын жараны. Бегиева Жамилехан да Россиянын жараны. Ал жана Федорчук деген аял, ал кыргыздардын канын ичкен аял. Квартирант кармап. Ал бир кашыгы жоголуп кетсе, самолеттон кыздарды калтырып койгон аял. Ушунча акчаны берип алып унчукпай жүрө беришпирби мага. Же мен бир кичинекей бекинип качып жүргөн киши болсом, бир Жазуучулар союзунун филиалын жетектедим. Канча жыл Аружан деген коомдук фонд ачып, эне баланы коргогон. Ошол фондду жетектедим. Мынакей могу жерде Аружан деп, мына бул жерде сүрөтү менен эне баланын сүрөтүн. Канча кыздарды коргоп, канча колумдан келишинче мен менет кылдым, эмгек кылдым. Анан эми келип алып туруп эле ушул бир Амановага кабылыптырбыз. Кайсы каргаш айдаган күнү ошо Аманова менен тааныштым экен деп капа болуп отурам. Анан ал айым жүргөн жерин куруткан аял экен. Мынакей ушуну көрүп отурабыз. Дагы ал жазууну дагы мен өчүрткөн. Андан кийин мен көбүн восстановить эттим, көбү восстановить этилбей калды. Бирок Кудай бар экен, ал жазуу дагы восстановить этилди. Эми мен деле сабырым жакшы эле. Мен жөндөн жөн эле Амановага эмнеге ошентип кыйкырам? Мен жалгыз уулум Алихан. Ошол жерде жазууда айтылып турат. Роза, тизгиниңди тарт, мен балыма тийишпе деп. Эрте иштеген жеринен снимать этип кетишет. Ошондо шайлоо жүрүп аткан. Шайлоодо билесиң, эрте менен аябай эрте барышат. Ошо барган жерден алып кетишет. Баламдын апа мени алып кетип атышат деген гана сөзүн уктум. Даже мени түшүндүрүшкөн жок эмнеге деп. Тааныш прокурорун алып барат. Жумалиевдин бир тууган эжесинин баласы, Алымхан деген эжесинин баласы прокурор. Ошо фамилиясын гана мен билбей атам да, Роза айтып эле жүрчү. Ошого таянып көп иштерди бүтүрүшөт булар. Анан ошол аркылуу ошо өзүнүн бир прокурор экен, анан Алихан билет ким деген аял киши. Ага алып барып, анда отурат, андан кийин дагы бир жака алып келип ал жерде отурушат. Кыскасы аябай давай доверенность бер аялыңа, базарды өткөрүп берсин. Болбосо деп ошентип кечке телефонун алып коюшат. Ошентип апа мени Роза Аманованын иши бул, алып кетип атат деген боюнча кечке телефон өчүп. Баласын любой эне коргойт. Баласын керек болсо эне эмес, чабалекей да коргойт. Жылаан келатканда чабалекей кандай чырылдаса, ошондогу менин абалым ошондой болчу. Чымчык дагы баласын коргойт. Тоок дагы жөжөсүнө кичине тийишип койсо, үрпөң деп тоок кандай тебет. Ошондой эле мен дагы баламды коргогом ал жерде. Ал сөздөрдүн бүт кыркып коет дагы, ошондой кылып берет да. Эми бул Амановага айла жок экен. Ушул фальшивый документ жасаган жагынан бул уста экен. Бирөөнүн бирдекесин тартып алып, бирөөнү какшатып, иштетип туруп айлыгын бербей койгон жак. Мага канча мугалим жазды. Барын эле коркутуп, баарысын эле соттошуп, соттон утуп тааныштары менен. Эми ал мурунку заман болгон да. Бизде азыр башка заман болуп атпайбы? Аманон ошо жанагы жардамчылары дагы, пактакорлору дагы рахмат ошолорго да. Ушунчалык жалган документти кое беришкен. 3 ай 21 күн балам экөөбүз СИЗОдо отурдук. СИЗО, түрмө деген бул оңой эмес экен. Тем более СИЗОдо, түрмөдө отурган өзү эле оор. А еще сен өзүңдүн жалгыз балаң кошуп тургандай ойло. Бул эч кимдин башына салгылык кылбасын. Анан ошо бизди отургузуп алып эле, бизден бир гана требование болду. Никакой следствие болгон жок. Тергөө деген болгон жок. Бизден бир гана күнүгө адвокат келет.
Бактыгүл эже мал базарды бергиле, бербесеңер болбойт, бербесеңер чыгарбайт. Жумалиевдин акчасы көп экен. Уулума жанагы Жумалиевдин багып аткан койлору турган да, короодо турган. Эмнеге ошол койлорду сатып жиберген деп какшап айтып атабыз биз, койлору турган деп. Телефондо жазууларды көрсөтүп атабыз, койлоруңарды алып кеткиле деп. Көрсө ошол бизге ошол менен кармап да, кой бактыралы деп эле атайын эле мага 500 000 берип, уулума 19 000 доллар берип, ошону менен кармап базарды алыш керек болгон экен да. Жумалиев менен Аманованын булар планы. Койлору турат, койчу кайтарып атат, сүрөттөрү турат. Эми хотя бы койчуну чакырса болот да, тергөөчү. Ошончолук камакка алып аткан киши. Же болбосо теги кимге саттың дебейби, качан саттың дебейби, каяка саттың дебейби, изилдеш керек эле да. Жок. Койлору турат, багылып. Жок, апарып туруп эле ошо кашкайып туруп эле 100% калпайтып эле койлорду сатып жиберген деп туруп эле балам ошондой күнөө койду. Кечирип койсун, ушундай жаның күйгөндө ушинтип айтат экенсиң. Бетин табактай кылып барып эле Аманованын баласы бар алып келбедиби короодо? Эгерде биз сатып ийсек, кайсы койду алып келди? Каматып туруп, бул деген чистое вымогательство, чисто каракчылык. Мен ушунчалык мен Россиянын жаранын алган жок элем. 20 жылдан ашык Москвада иштеп, Россияда иштеп, мен ушу алган эмесмин. Мен Кудай буйруса эл акыны болом. Кудай буйруса эл жазуучусу болом деген үмүтүм бар болчу. Мен жаранды алып алсам ала албай калам. Мен Кыргызстандын жазуучусу болгум келет деп. Бирок ошол мен жакшынакай тилектеримди бүт бузуп, бизди күнөөкөр кылып, каматкысы келип, ушундай кылды да. Эми 1,5 жыл сот болду. Абдан ыраазы болдум Октябрь райондук сотуна. Бизди ошондо дагы басмырлап, коркутуп, Жумалиев жөнүндө сотто мына сөзү жазылуу. 4 ай отурганыңар эчтеке эмес. Мен айттым да, 4 ай жөнүндө мыйзамсыз күнөөсүз жок отургузуңар десем, 4 ай отурганыңар эчтеке эмес, дагы 4 жылга камаласыңар деп. Ушундай бир уверенность мен айтып атты да. Бизди биринчи айым менен жакшымын, Айгүл Жапарова менен жакшымын, тең туш болуп жүрөм. Силер менин бир звоногум деп коркутту. Мен Акылбек Жапаровду аябай көп айтат. Акылбек Жапаровду ушу күнгө чейин айтат. Эркин Тоо гезитине чыгарганда да ушу Акылбек Жапаров мен мактанып ошол аркылуу чыгардым деди. Мен ошо Эркин Тоонун редакторуна да кайрылып кетким келет. Бул качантан бери мамлекеттик гезиттер ушундай ушактарды чыгарып калган. Такталбаган маалыматтар, жалган маалыматтарды чындай кылып берип атышат да. Бул дагы деле болсо Аманованын айлакерлиги мени жаман көрсөтүп, өзүн апакай кылып элдин алдында көрсөтүш керек. 1,5 жыл эме болду, сот териштирүү, сот процесси болду да. Анан албетте биз чын деле коркуп эле калганбыз. Эми дагы деле булардын сөзү өтөт окшойт деп. Ошо Акылбек Жапаров менен коркутуп, надо будет андай мындай деп ар кайсы сөздөрдү айтып, ошол Октябрь райондук соттун төрагасы дагы мынакей ал дагы бир жерликпиз, бир айылдыкпыз деп билбейм мен ушунча мурда башка айылдан болчу. Анан эле ошол жогорку Октябрь райондук соттун төрагасынын айылынан болуп чыга келди. Анан ДНК тапшырып ошояктан эле атасын тапты, ошондой болуп эле укмуш болду да. Ошентип бизди абдан коркутту. Анан биз деле коркуп эле булум экөөбүз, даже мына Кудай турат, биз ошол күнү сотко Самара, СИЗОго камынып коюп бардык. Себеби дегенде прокурор 8 жыл сурады. Прокурор 8 жыл сурады. Адвокаттар болсо ушул залдан чыгарбай камап бериңиз деди. Эң биринчи эле ошо мен өзүм уктум да. Биринчи менден баштады, Сейитбекова акталсын деп. Мен ошондо уккан кулагыма ишенген жокмун. Бул кандайча депчи. Үмүтүбүздү үзүп эле койгонбуз чындыктан. Акта Сейитбекова акталсын, анан штраф, андан бир 500 000 бар болчу. Ошого штраф салынды. Ана мага штраф. Балам толугу менен акталсын деп. Негизи кылмыш боюнча мен деле толугу менен акталдым. Сот 1,5 жыл териштирүү болду. Ал жерде эми кандай, мени гана көрсөткөн жок. Сот ошо каалагандай эле өттү.
Гана жери ушу акталганыбыздын бир гана себебин айтайын. Жумалиевге биздин алыс жетмек эмес. Мен болгону Камчыбек Кыдыршаевич ушу жатка деле билип калган болуш керек. Арыстын үстүнө арыз жаза бердим да. Ар бир коркуткандарын жазып аттым. Ар бир нерсесин жазып аттым. Жалган жаламен отургузганын жазып аттым. СИЗОдон да жазып аттым, чыккандайын да жазып аттым. Бизди ошонун баардыгына жооп келип атты. Баардыгына жооп келип, баардыгын тигил ген прокуратура келип, ген прокуратура Октябрдын прокуроруна берип, Октябрдын прокурору болсо Октябрьский РУВДга берип, анан анысы ГОМго берип эле ушундай экен да системасы. Анан эле келгенде эле Жумалиев жабат. Ал ишти. Жумалиев жабат, тергөөчүлөргө акча берип. Кайра эле жабылганда эле мен кайра башынан баштайм. Кайра башынан баштап, мына ушинтип жабылып кал деп кайра жазам, кайра келет. Мына ушинтип эле биз аябай мышкычкан ойнодук. Бирок баары бир мен ушунчалык ыраазычылыгымды билдирем. Ушу биринчиден Октябрь райондук сотуна ушул бизди мына менин ушу азыр ушул абалдан пайдаланып айтайын, мен ал кишиге рахмат деле айта алган жокмун. Эсибиз жооп, дендара болуп эле чыктык а жерден. Осмонов Феликс Ойталбекович деген адам карады, сот карады. Ушунчалык ыраазымын. Аманованын арам акчаларын азгырылган жок. Бизди каматкан күндө деле Аманованын жүзү агарбайт. Мен ушуну айткым келет. Аманованын максаты, Аманованын тилеги ошо бизди күнөөкөр кылып каматыш керек, ошол эле. Ырчы Роза Аманова менен жазуучу Бактыгүл Сейитбекова талашып жаткан мал базар чынында кимге тиешелүү? Мал базардын чыныгы ээси ким? Буга чейин мындай соолду эч ким салган эмес. Куран кармап карганган Кубанычбек Жумалиев кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жетимдерди багып жүргөн жалгыз бой эне Роза Шамшыкеевадан тартып алып, жубайы Роза Амановага белек кылганбы? 75 жаштамын. Бул Розаны кайсы жоругун айтайын эми. Биринчи эле ушу келип үйгө кызыңызга комуз чертип берейин деп келип алгач эле ошентип таанышкан. Ошентип келип жүрүп эле анан кийин ушу менин жолдошум 2002 жылдары. Ошо 2001 ошо мал базарды ошо жолдошум 40 жылдан ашык эмгек кылган үчүн ошо Обул Потребсоюздан ошо токтом негизинде алган да, ошо пенсияга чыгарды ошо 40 жылдан ашык эмгек кылган үчүн. Анан ошентип алып, ошо 1 жылдай иштеп элек деле ооруп калды. Ооруп калып анан өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин эле 5 күн болбой эле Роза Аманованын бир тууган иниси эч жерде иштебеген, 10ду жаңы эле бүткөн бала. Ошол бир Жалал Абадтан бир ревизор келиптир. Эже мал базарга тийиштүү документтериңиздин баарын бере тургузчу. Буга көрсөтүп туруп эле кайра алып келип берем деди. Анан ал Роза жакшы эле тузумун татып, жардамын көрүп жүрдү эле. Деп эле мен эч шек санабай эрте менен алып келип беребиз эже, өзүңүз эле иштей бересиз дегенден кармата бердим. Анан эртеси алып келип беребиз десем, алып келбей койду. Анан мен бир тууган иними жибердим. Ошо алып келбей койду, о документтерди барып алып келчи деп. Анан барса инимди бүгүндөн баштап силердики эмес, биздики болот эми. Эч кандай документтер берилбейт. Деп эле анан кол башын кайрып, аякети менен начальник милициялардын баарын толтуруп отуруп алышпыр дейт. Ошентип кайра келди, ой, сени алдап алып кетишиптир алар. Документ берилбейт деп койду деп. Ошо ойдон берилбей бу мүнөздү анан мен жаңы эле өлгөн, жолдошум өлгөнүнө 5 эле күн болгон. Балдардан майда болчу, 4 жашар, 6 жашар. Анан эң чоң кызым эле школдо окуучу. Анан сен өлүп калды, алып койду деп ошо каралуу башы менен эшикке чыкпайм деп отура бербей, бар айланайын деп баары аксакал, көксакалдын баары келип кейип, кой буларды сен кантип багасың эми? Деп анан мен Жумалиевдин өзүнө барып көрүп эмне дейт экен дегенден, анан Жумалиев анда транспорт министри экен биякта. Ошонун өзүнө келдим анан.
Ошо каралуу башым менен ушу айланайын, силер эми туштараңар кыбыла болуп атат. Мен ошо бир мал базардан бөлөк эчтекебиз деле жок. Балдардан майда айлыгымда ошо пенсияга медиктердики аз болот. 270 сомго пенсияга чыккам. Ошо менен эми бул 3 жетимди кантип багам айланайын деп Жумалиевдин өзүнө келсем, ой мен бир тууган кайным болуп атпайбы, сизге эчтеке кыла албайм. Оғыл Потребсоюздун председателине барыңыз, мен ошо эке звонить этип коеюн деди. Ошонткөндөн анан кайра кеттим. Барып анан Оғыл Потребсоюздун башкармасына барсам, ал болсо Жумалиев болуп атпайбы, биз эчтеке кыла албайбыз да дейт. Ошон бойдон эми бүт жерге эле барып жүрдүм. Эми силер ушу 20 жылга чейин каякта жүрдүңөр деп, 20 жылдан бери эле арыстанып эле барбаган эшигим калган жок. Анан айлыгымда эчтекеге жетпесе, адвокат жалдайын десем акча керек экен. Ошо колдо жоктун айынан меникин эч ким канааттандырбай келат ушул убакка чейин. Камчы Ташиевке, Зулушевка, Садыр Жапаровка баарына арыстанып атып, анан ошо арызымдын негизинде Токтогулдан тергөөчүдөн кагаз алдым, анан ошо жерге барыңыз дегеннен. Ошолор арызымдын негизинде ошолор карашып, анан архивден таптык деп Токтогулдан тергөөчүсү барсам айтты, сизге 2008-жылы эле тиги Турусбеков Акылбектин чечими жокко чыгарылсын деген документтерди таап чыктым. Эже бул убакка чейин эмне кылып жүрдүңүз дейт. Бул убакка чейин барбаган эшигим деле калган жок. Меникин эч ким укпай койду да. Деп анан ошол негизинде анан кийин арыстанып жүрөм. Роза Аманова кайра эле уялбагандан өзүң уял деп, ал уялып калбай эле кайра мени соттон сотко берип атпайбы? Авроюма шек келтирди деп. Былтыр ти Октябрьский сотуна берген. Андан акталып чыксам, эми быйыл Ленинский эмесине сотуна берип кайттыр. Миллион өндүрөм деп. 2 кыз, 1 уулум бар. Ошо эң улуу кызым ошо 14 жолу операция болуп инвалид. Анан ошо 1 кызым эптеп окуттум. Уулум бар, ошо үйлөнө турган маалы, эми ошо каражаттын жоктугунан ошо жалгыз менин пенсиям. Тиги кыз болсо инвалид. Балам деле ошо иштебейт ошо жерде. Айылда иш деле жок да. Шаарга келсе квартира керек экен. Баары жок акча экен. Ошон үчүн бүт эле менин колумда азыр. Кыйналып атам. Өзүмө мейли эле ушу жок дегенде ушу атасынын керези бар эле, ушу эң кичүү уулум ушу дастанга калсын мал базары деп. Мен Кудай буйруса бул жөнүндө жаздым, кенен жазып чыгам мына сот иштери бүтсө. Ошол чыккан күндө дагы сотко келбей, күндүз ооруп атам деп. А кечинде эсе адвокаттар менен балам менен жолугушууга чуркап барат. Аманова дагы ошол жерден жанагынчага тойбой, баардык тапкан ташыганыбызды алып туруп, мал базарды алып, малдарды 5 КАМАЗ малды жүктөп кетип, дагы толгон токой жанагынтип 10 кунажында алып, баардыгын алгандан кийин дагы 500 000 сом, анан дагы биздин бир өзүбүздүн 30 жыл мурда алган сарайыбыз бар эле. Кашар багы, Союз тарап атканда бирөөлөр сатып алган экен, ошолордон биз сатып алганбыз. Канчанчы жыл, бул көп жыл мурда. Ошол сарайды бергиле деп, ошо кашарыңарды бергиле деп чыгарбай. Анан 3-чү күнү мени сот чыгарды. Аманова чыгарган жок. Хотя мен чыгарам деп жада калса акты жазып бербей коюшту алган малы жөнүндө. Ошол сот мындан кийин мынакей 95% ущерб кайра төлөнүп атат деп мени сот чыгарды. Эмне демейле, мен ушул дагы деле болсо урматтуу ажыбыз Садыр Нуркожоевичтен суранат элем. УКМКнын төрагасы урматтуу Камчыбек Кыдыршаевичтен суранат элем. Жогорку соттон суранат элем. Ушул биз акталган чечимди күчүнө калтырып беришин.
Биз да азыр билбейм эми кандай болот. Мына городской соттагы аяктап баратат, шаардык соттагы. Дагы деле Аманова ар бир күндө, ар бир процессте ар бир жыландын башын кылтыйтат. Мен ошо суранат болчумун, дагы мыйзамдуулукту, калыстыкты, чындыкты кармап беришсе деп. Мен суранганым ошол.